Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар. Насихатта талим программасы сиздердин кызматыңыздарда түз эфирде Темирлан Акматов. Фейсбукта дагы, ТикТокто дагы ушул насихатта, теледе, радиодо түз эфирде сиздер менен жүз көрүшүп жатканыбызга Кудайга шүгүр айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтабыз. Урматтуу бир туугандар, бүгүн сиздер менен биз ушул өрнөктүү жол деген темада сөз кылабыз. Бүгүнкү ушул теманы ачып берүү үчүн аркасына көп из калтырган ушул агартууда, маданиятта, адабиятта, тарыхта из калтырган биздин агайларыбыз келген. Анда сиздерге тааныштырып өтсөм, ошол маданияттын мыкты кызматкери, коомдук ишмер, сүрөтчү агайыбыз Үкүев Алмазбек Шарипович, кош келдиңиз. Жана ошондой эле ошол Кыргыз Казак университетинин коллежинин мүдүрү, юридик илимдердин кандидаты Абдикаимов Эргали Датаханович. Агай, ассалам, кош келдиңиз. Алейкум салам, алейкум. Агай, анда сөз башынан болсун. Бүгүнкү темабыз өрнөктүү жол деп тандап алдык. Анда ошол сөздү өзүңүздөн баштап бир эл менен амандашып ачып берсеңиз. Ассаламу алейкум. Кыргызстандыктар, шаардын коноктору. Бүгүнкү эфирге чакырганыңызга Темирлан мырза, сизге рахмат. Мына өрнөктүү жол дегенimiz өзү аябай бир чоң бир карала турган, аябай этият болуп сүйлөй турган, ал сөзүңүздүн баардыгын бир электен өткүзүп сүйлөй турган бул не? Бул тема. Өрнөктүү жол бул биз өзүбүздөн кийинки жаштарга, өзүбүздүн алдыбызда окуп аткан студенттерге биз жол көргөзө билүүбүз, өрнөктүү болуубуз, өзүбүздүн жүрүм туруубуз. Айрым бир учурларда айрым бир мугалимдерде студенттер мындай бир мазак кылат да. Өзүнүн мына кийингени, мына жүргөн турганы, мына анан будан кайтып өрнөк алабыз, биз бул кайтып буну угабыз деп студенттердин өзү дагы тоготпой койгон учурлар болуп атат да. Ошондон өзүбүз өрнөктүү боло билүүбүз керек. Алып жүрүп туруубуз, сабак өтүү тартибибиз, чөйрөдө өзүңдү алып жүрүү, көчөдө өзүңдү алып жүрүү, өзүңдүн ортаң өйдө болуу, ушунун баардыгы бир кийинки биздин мына нелерге, муундарга тарбиялык маанин көргөзө билүүбүз керек да, өзүбүз аркылы. Өрнөктүү деп жалпы жонунан алганда ошону айтсак болот да. Жакшы, буюрса да токтолосуз. Алмаз агай, кош келдиңиз. Эми баягы жашта болсо баштай болуп кыргыз үчүн көп кызмат кылып жүрөсүз. Анда сөз сизде. Жакшы, абдан өрнөктүү, өзөктүү, негизги Кыргызда жакшы сөз бар. Акылман сартеке, мына бизде көлдө жетеке бар да, балыгы сартеке, чойтеке, мойтеке, садыреке. Анан ошо сартекенин жакшы макаласы бар. Элине пайдасы жок жигит тирин өлүгө дегенчи. Анакей өрнөк. Изги жолдорду калтырып кеткен, канчасы жазылып калган, канчасы өрттөнүп кеткен акыл сөздөрүнүн макалалары. Анан чамча калгандарынан бери ошону азыр ошону түптөй албай, жана сиз айткандай кийинки урпактарга мурас калтырып, кийинки муундарга ошону төкпөй чечпей сактап, анан өткөзүп бериш биздин милдетибиз болуп турат. Анан сиздин темаңыз мындай жагымдуу, өрнөктүү деп. Жашоо өзү ошондой. Жанагы айтпадыңызбы? Ооба, аз жашап, сас жасаган сөз, ушундай макала бар. Көп жашап, олиялык кылгандар бар. Мисалы, эпоста Бакаята мага Семетейге чейин, ошого чейин барган бар да, мисалы Семетейде бар. Ооба. Анан батасы менен, акылы менен өрнөк ошол. Манас төрөлгөндө, Семетей төрөлгөндө букарга качырып, аман болсоң, эрсеткенче эскетер, 12 жылда келерсиң, 12 жылда келериң, сазайын кого белесиң деп, ошо аалымдык менен, билгичтик менен, көрөгөчтүк менен айтылганда, мисалы үчүн. Мындай бир изги жолдор бар биздин тарыхта. Азыр илимдик посттор, манас таануучулар булар жазып келип атат, иштелип атат, Кудай буйрса, оң жолдоруна келип, өрнөккө келип. Анан ушинтип кызмат кылып, эл үчүн иштеген жакшы, сыймырт. Мисалы, мага жагат, эл үчүн иштеген. Мына агай айтып берип атат, окуучулардын ортосундагы мамилени субординация деп коечу, ортолук
кандай тарбия берер зарыл азыр. Эмнени бериш керек? Анан көп жашап, аз жашап, саз жашап деп. Ырысбай Абдыкадыровдун жакшы сөзү бар болчу. Эми кары кишилерге ылайыктап мындай бир эме да, орой болуп кетиши мүмкүн, бирок тамдын бурчунда отуруп жүзгө чыккандан көрө аз жашап, анан саз жашаган жакшы депчи. Өзүдө өмүрдө эме болду. ал сөзүн уккам. Таң калгам ушундай келсе болот экен деп, анда мен жаш болчумун. Ооба. Жөн эле тамдын бурчуна отуруп алып жүзгө чыкканча деп баягы мисал кылып койгондон биз гана ошентип сүйлөйт экенбиз да көбүнчө. Анан мен негизи бир жашоону айтып эметөргөн негизи болбойт го, бирок айткан элбиз да. Ушундайбыз. Ошол передача кайталанган жок андан кийин. Ошо бир жолу айтылып калган. Ошо мен эсимде. ушунду эстеп калтырмын, анан ушинтип айтат экен деп. Анан жакшы бүгүн тема. Жакшы. Эми кыргызга, казакка өрнөк калтырган жол, шеэр салгандар өтө көп. Айта берсек бул 1 саат жетпейт. Анан азыркы эмистер баягы ошол мурункунун этегин кармап алган. Азыркынын башында тургандардын ортосунда турасыздар да. Анан айтсаңыз, баягы илгерки өрнөк ала турган бабаларыбыз өтүп кетти. Жамбыл, Токтогул, ар жагы. Анан ушул азыркы мына азыр окуучуларды айтып атасыз, эми сиз мугалимсиз, негизги ушу азыркы биздин балдарга кандай өрнөктөрдү калтырыш керек? Учурдун талабына ылайык. Эмне жетишпей атат? Агай, сиз мяган кошуласызбы, кошулбайсызбы билбейм. Темирлан мырза ар кимдин өзү эркинде. Сиз да кошуласызбы, кошулбайсызбы билбейм. Бул адам өзүнүн деринен болобу деп да бир ойлоп коем да. Мына баланын үйдө жүрүм турумунан эле карасаңыз болот да. Мына үйдө отурганда эле сен көчөдөгү мени кой, көчөдөгү агайды сизди коюңуз. Негизи өзү негизи үйдөгү ата-энени кайтып ушулар бир сыйлап өзү не кылат, ушунда кеп да асомдон. Мисалга. Үйдө дагы өзүн алып жүрүү туруму жок, бул төрөсө мындай. Төрөлгөндө эле ушул өзүнүн мүнөз кулку ушундай болот окшойт да, бирок Кудай өзү сактасын да, бир төрөлгөндө эле дурусураак бир төрөлсө жакшы окшойт өзү негизи. Анан кийин тарбиялоо деген бул болбойт го дейм, бир тарбияланбайт го дейм адам. Неге десеңиз, тарбияласа болбойбу? Жок, тарбияласа болбойт экен, тарбияланбайт экен. Эми агай кошулбашы мүмкүн да. Айта бериңиз. Мен бир нерсени угуп калдым да. Битке гриппова этип калыптым. Ушудан бир 20 жыл, 25 жыл мурда телевизор көрүп отурсам, 30 жыл болсо да керек дейм. Рамазан Абдулатифов деген вице-премьер-министр бар эле Российской Федерацияда. Ошол киши Российской Федерацияда иштечи эле, ошол киши бир телевизордон сүйлөп атат да. Ал бала тарбиялоо деген ал дейди, не дейт? Жанагы ким бар го? Иман мешитинин имамы Рыскулов Ниматулла деген бар. Түптеп Кудай бербесе түрткөнү менен болобу дейт да. Өзү бир туаса болбоса бул кыйын экен. Вактынча бир не кылып коюшу мүмкүн, бирок адам сыйлау, өзүн жакшы алып жүрүү жасалма болуп калган экен. Адан эч кандай бир жакшылык бир келбейди окшойт да. Мисалга, мен өзүм деле алайын агай. Башка эч ким деле албай эле, бирөөлү пример кылбай эле коеюн. Ал болбойт го дейм. Мындай болду. Мен ушул жерге Кыргызстанга 84-жылы келгем да. 84-жылы келип туруп, окууга өтпөй калып, анан кийин бул энди август айларында да. Анан кийин бир 2-3 ай жүрүп калдым да. 2 ай жүрүп калып, анда сотка жок. Анан кийин анда мында айылга чалчу элем. Айылга чалсам бир күн атам минтип айтты. Окуу болбой калдыбы деп, болбой калды десем айтты. Сен эмне кыласың, кайтасыңбы, жок ушакка жумуш иштейсиңби? Жумуш иштегениң жакшы го, эмки жыл кайтадан окууга тапшырасыңбы деп. Ошондо башыма дыңк деп жумушка кириш керек экенинчи. Ошондо мен 84-жылы мен жумушка киргем да. Мына бүгүнгө күндө жумушсуз калган эмесмин. Жумушка барбай калган эмесмин да. Мен энди ата-энем жанымда жок. Кудай берди, каалаганымда жүрсөм болот, тиякка барсам болот, достор көп, шаңшакөт көп, акча бар, чөнтөктө жүрсөк болот эле да. Азыркы башка бирөө деле пример алышың кереги жок, өзүң балаңды айтсаң эле күнүгө бир жумуш көргүзөсүң.
тигинисинин айлыгы аз. Эртең саат 6-да барыш керек экен. Мен мына 5 күнгө деген айылда турчумун. 5 күнгө деген айылдан мына рабочий городокта, жумушуң рабочий городокто эле элестетип көрүңүз. 3-4 пересадкамен келчимин 6-да туруп алып. Кечикпей эле. Кечикпей эле келчим. Эч кандай деле анда жанагы такси деген жок, маршрутка деген жок, бир эле автобус. Бир автобус менен мындай сатыла бере кечинде саат 6-7-де чыгасың, үйдү көздөй кетчелик. Анда автобус саат 7-8-де токтоп калат. Бул адамдын өзүнөн го. Бул адамдын өзүнөн го дейм. Тарбиялаш. Дээринен, Не дээринен го дейм. Болбойт го дейм ушуну тарбиялаш. Кандай дейсиз ага? Жок болобу? Кошуп чыгарбагай. Кандай дейсиз? Дээринен болот да. Сиз айтпайсызбы жанагы мындай бир авторун унутуп калдым. Ошол тестер бала анан кийин бой жетип ушундай бөлүнөт да. Кул кенебиз господин айтмайчы иштебейт. Өзү билип алдыга бир дагы адам шилтебейт деп бир мурда бар болчу ушундай макалалар ошол. Бирок ошондой балдардан манасчы, тарыхчы ушундай эле чыкты да кийин. Ошо оюнда эмне бар экенин билбейсиң да. Жакшы таланттуу балдар. Анан ойлоп калдым. Тарбияны бериш керек. Кандай арык кассаң Кененирээк жакшы чап дегенде. Мага Жакшы агай суроо берип атат сизге. Бул кыргызбы же казакпы дейт. Мен берип коюңуз. Мен казакмын. Бирок канчада экен бунун жашы сураса болбой да. Мен бу жерде бунун жашаган жашоонун көбүрөөк жашадым го дейм. Бу жерде Кыргызстан жашаганыма жана айтып кеттим го 84-жылы келгем деп. Көрсөтүп коеюн, сиздер көрсөтүп болот атат. Мынакей агайларыбыз. Мынакей. Кудай буйрса. Кулай беребиз агай. Эми жанагы айтып кеткенге жараша буну карабайсызбы? Азыр диплому жок, адам жок, Бул адам деген, азыркы балдар деген ошону дипломду окурдун алдында каяка барып иштейм деп ошону бир несин направлениясы бар бекен өзүң бир иштейм дейб экен. 8 жыл, 9 жыл окуйтундар бар да, мединституттарда. Университеттерде 6 жыл окуйт, заочно окуйт болсо. Бирок ошолордун бардыгы эле диплом алып коюп эле чөнтөгүнө салып коюп эле дипломум бар деп айтканга эле мактанабы? Ушуну мактаныш көрөбү? Дипломум бар деп. Канча деген контракт төлөйсүң? Канча деген убактың кетет? Ошону энди зарыл беле ошону окуш. Эгерде сен иштебей турган болсоң. Жакшы. Буйрса эмгектерге токтололу урматтуу агайлар. Алмаз Шарипович кош келдиңиз биринчиден. Ошол жанагы сиздин эмгектерди токтолсок, ошол Бакаят районунда ошол 3 кошкон жерде Бакай бабабыз мындай, колу мындай каратып бул эмгек жасагансыз да. Бийиктиги канча ошонун? 12 метр. 12 метр. Ошо канча жыл кетти? Анан мындай ошол айкел боюнча айтып берсеңиз. Эмгектериңиздин бири. Сұрай берет ошол. Мен окууну бүткөндөн кийин эле иштеп анан ошол мурасчылы дейчи, анда мурасчылы болуп эме проект жазып ачык эле айтыш керек, өзүм проект жазып, кайра эле өзүбүзгө буйруп калганда 3 кошкон жерге анан ал убакта ошол балдар жардам берип коюшуп, тоюн өткөзүп, ушундай бир жакшы самалыктар өткөн, майрамдар өтүп, анан ар өткөн бер өткөндөргө жагат, азыркысында ремонттору калды. Анан ошондо балдар спонсордук этип жардам беришкен. Бирок өкмөттүк акчасы аңгал эмес, жана эмгекти атпайсызбы? Кыргыздар эле демирчи болдубу? Ооба, кыргыз балдар ошо Шырда Акындорбол деген Раматылык бар болчу, Авес деген бар болчу. Ошо өтүп кетти айрымдар, Ооба, экөө тең газ болуп калды. Бирок ошо эстелик ошол болуп калды. Анан бата берип турат, кимге кандай көбүнчө бул мындай да эстеликтин бир жакшы жери. Мугалим бере албаган, ата-эне бере албаган тарбияны ушул кармап иштеп турат. Мисалы үчүн башка өлкөлөрдө жана авторский каралганда ошол каралат да. Эмгек иштеп туруп ошол бата берип туруп, бала чакам ата бул ким десе, бул деген Бакаятаңдын айкели. Бакаятаң ушундай албеттик болгон, ал ким болгон, ал акылман, данышман болгон. Ошол изги жолдорду салып кеткен, акылы деген мындай болгон. Чукугандай көз тапкан, караңгыда көз тапкан, чукугандай сөз тапкан деп кичине бенемет берет го. Характеринде. Анан ошону менен Герцендин тигил
стилинен алып анча мынча Ирландиян да бир чогуу окуган дос болуп ошону чогуу жазып койгонбуз. Аны алгече ошол кээде ремонт кылып койгон барып жакшы. Кудай буйрса. Андан башка азыр аймактарды өнүктүрүү деген проекттер бар. Талас боюнча. Ошол эле жана Теодор Герцен Манасты Манас кылып биздин көз алдыбызга ошо түшүрүп кеткен. Ошону менен биз чоңойдук. Ошондой элестетип, анын графикаларына көп бүт нерсе бар да, ошо Манас боюнча. Аны дагы ошол Манасчы деп сыйлык берсе болмок экен, кийин кызытарым жүрөт деген уктук Германиядан. Манасчы да, ошо Манасчы десе Манас айтканда эмес, ошо Манасты жазган илими, аларда Манасчага кирет. Манасты сүрөт менен ошо элестетип ар бир жана окуясын графикага түшүргөн, ошол жашоодо жашаган Манасты комуз менен да айткан илгери. Озеки да айткан, кырааты жок деле кара сөз менен да айткан. Ашым Жакыпбеков 1000 жылда кара сөз менен жазбады, биринчи китеп. Ооба. Ошону өзү көрбөй калды, ошондой болуп калды ошол айларда. Анан алигече окуйбуз ошол кара сөз менен. Керемет, Керемет жазылган. Анан ошо Манас темасы эпостой эмес деген азыр ошо Айкөл Манас проектисин жазып атабыз. Менде бар, иштеп атабыз, каралып атат. Азыр Жылдыз Сарызабековна деген Манастан филолог профессор эжекебиз ошол иштеп атат. Ак үй көйгөйдөн кандай сизге? Ак үй көйгөйдөн ишиңизге, эмгектериңизге. Мындайда каттар жазылып атат, барып атат, каралбай калып атат да, ар кандай болуп калып атат. Себептен мүмкүн убактысы келе, мүмкүн бир жарк этип, мүмкүн чукул калды. Анан жазып, дайындап, кээбилер мындагы анимация кыл дейт, анимация кылып коем. Анан ошол Манас билгилерден мыкты билгендерге барып атам. Анда Жылдыз Сарызбекова эжеге барып атам. Ошо филолог Манасчы дагы күчтүү. Азыр бирден бири ошол эжекебиз убактысы бөлүп, ошо жумуштан кыргыз тилде убактысын бөлүп, анан иштешип атат биз менен. Боло турган нерсе, Кудай буйрса, андай нерселер жерде калбайт. Жакшы. Өзү кийинки урпактарга мурас кала турган. Манасты бирөөнү бусканга да акысы жок, аны ошол урпактарга мындай туура жеткизип калып исти милдет болуп турат. Ошол учур талабы болуп турат да, азыр ошону аткарыш керек. Мына ушундай жаңылыктар бар, буйруса Кудай кааласа көрөрбүз. Ошол вакыя бабабыздын эсинде бир жазылган саптар бар, Саптар бар болчу, саптарды мен Бакайдын батасы деп конкурс жарыялаганбыз. Ошол саптарды деген ошол Москвадан, Мактайымдан алтын менен напиление золота, Мактайымдан ошо социальный золото менен жастырган. Кийин балдар ошо жаш балдар ошо алтын дешип, анан урап жарым түшүп эметип аткандан алып койгонбуз. Мүмкүн өзүбүз жазган бата туура келеби, туура келбейби, анда мурда бөлүнбөй кыргыз, бөлүнсөң бөөрү жеп кетет деп ошондой болчу. Анда ошондо жана президентский гонка башталган убак болчу, ал туура ала өтпөй калып, анан ошону конкурс кылып жазганбыз. Адагы түшүп калды, бирок эми ойлонуп бир башкача кылабыз дагы. Жаңылайт экенсиз, Жаңылайбыз. Жакшы. Кудай буйрса, иш өз негизи башталса ал бүтөт дейт. Мынакей ассаламу алейкум дейт. Ооба, ниетке жараша. Турар агай, бул агай да өзү ошол миңдеген балдар тарбиялап келет. Анан агай, эми көп шакирттериңиз бар. Аттуу баштоолар бар. Ошол шакирттериңизге токтолуп, анан баягы устат ким десе ошол шакиртинен билинет дейт го. Анан ошол кимдерди окутуп атасыз дагы токтолсоңуз. Бир өкүнүчтүүсү бар. Сабак өтүүнү өтөбүз. Студентти чакырганга жанагы профориентационный жумуш деп коет го. Бакай атага Талас облусунун толугу менен, анан кийин Жалал Абад облусунун толугу менен, Ош облусунун толугу менен, Баткен облусунун толугу менен Темирлан мырза өзүңүз билесиз аралап өткөнбүз. Ооба. Анан студенттерди чакырганбыз. Студенттерден айрым бир неде эсепте келди. Аларды окутуп атабыз. Бирок азыркы учурда студенттердин ынтасы жок. Темирлан мырза. Аны ачыгын айтайык да, чын салдабай эле коеюн,
болбой калат, ачык уят болот, болбой калат. Ачык айтыңыз. Ачык айткан ошо жакшы болот. Сөз зары жок дейт. Эми буну мен неден улам айтам? Нуркожоевди ачык айткыла деп атпайбы? Оорун жашырсаң өлүм ашкер болот дейт. Болду, анда ошол кишинин сөзү туура экен. Эми мен бу жерге салыштырмалуу түрдө бирдеме айтып кетейин, Мен өзүм агай 99-жылы 1999-жылы университетке түштүм. 2005-жылы бүттүм. 2005-жылы мен кеч окудум. Тыйын болбады, акыбал болбады, арык болду, берик болду. Канча жыл тапшыра берип өтпөй. Анан кийин барып туруп ушул 99-жылы окуп, окууга түшүп 2005-те бүттүм. 2005-те бүтүп, арасында бир аз убакыт жүрүп туруп, анан кийин энди окууду жарым жерден таштап кеткендей болдум да. Мына диплом деген не болот экен? Ата эне болот экен да, диплом деген. Адамга салыштырсак. Анан кийин жанагы статьялар жазып чыгарсаң, бала чагасы болот экен. Анан кийин мен жөн турбайын деп аспирантурага тапшырдым. Аспирантурага тапшырып 8 жыл, 9 жыл дегенде аран коргап чыктым. Анын процедурасы көп экен. Статьяларын чыкпай калат экен, чыкса туура эмес болуп калат экен, аркы болот экен, берки болот экен, ушинтип атып, анан кийин ушу 2018-жылы кандидатскийимди коргодум. Анан кийин докторантурага тапшырдым. Жөн эле жүрбөйүн деген сөз, мен буну айтып атканым, эгерде мына азыркы эми мына 11-ді бүткөндөр, анан бир окууда жүргөндөргө бирөөсүнө ушул 1000 кишиден бир киши болуп калса, ошону мына туура экен деп калса, пайда деген ойду айтып атам да. Анан мен ушуну жөн койгон жокмун да. Изги жолдор, Мен азыр ушул маган өткөндө эмес, бир аз болуп калды, 1 жыл болуп калдыбы. Айтат эми карыбадыңбы, докторлук дейм, эмне кыласың дейт. Не кылайын дедим, үйгө барып телевизор көрөйүн, анда YouTube көрөйүн, барып туруп балды корого чыгып алып өтүп бараткан кишилер менен кобурашайын, отурайынбы эми. Окуйын да, статья жазайын, башка кылайын. Анын бардыгы жанагы исламда айтылат төрөлгөндөн өлгөнгө дейин оку дейби. Хадис бар да. Хадис барбы? Достоверный бар, хадис. Ушул сыяктуу мен ушуну өзүмдүн айтып, мен өзүмдүн кылгандарымды ушу кадыр студенттер кылса дейм да. Кээ кездерде сабак өтөм да. Лекция окуп, колума алып алган лекциямды окуп атсам, мага айтат. Жазбайсыңдарбы десем, айтат. Агай, бериңизчи, мен сүрөткө тартып алайын дейди. Анан кийин барып сунун жанынан подземкадан чыгарып алып, анан кийин окуйм дейт. Ал аяктан да чыгарбайт да. Соткасынан карап эле сүрөткө тартып алат. Эптеп бизден кутулуу, мугалимдерден кутулуу. Казыр бул жаман опасный да. Темирлан бул аябай опасный. Эгерде бала окубаса, бунун биз жемишин күтө берели. Эгерде окубаган боло турган болсо, катастрофа бул, опасный нерсе. Караңгылык калып келет. Эми агай, сиз макулсузбу, жоксузбу? Энди өзүңүз билесиз. Эми бери караңыз. Мен башка нерсе айтайын деп турам. Жумушка киргенге заявление жаз десең жаза албайт да. Аны биздин возрасттагылар заявление жаз дейтин, сразу түшүнөт да, эле заявление жазып таштайт. Кимдин намына жазайын дейт. Шапкасын эмне деп жазайын дейт да, сразу эле жазып таштайт. Заявление жаза албайт. Банкка барганда эле карап турсаң, бирдеңе толтур десең толтура албайт. Маселен, тага кандай десең болот. Бир жерге иш кылып, бир жазуу маселесинде бирдеңе келе турган болсо, урушка карап алгандар көп экен. Эми почерктерин көрсөңүз, уят агай. Жаза албайт да. Ошонун бардыгын эми мына биз окутуп атабыз го. Окутканда окубай атат. Аларга жанагы мен айткан диплом эле керек болуп тур. Ушу дипломду алып туруп, эли окуп жүргөн убакта мынтип мактанат экен. Мен окуп атам деп мактанат экен. Окуп бүткөндөн кийин менин дипломум бар деп мактат экен. Иштеп атам деп мактанбайт да. Бола турган нерсеңди иштечи, сварщик болсоң дагы эле 6 ай окусаң да сварщигин жакшап туруп, майын тамызып иште. Эми мен айтып атпаймынбы өзүмдү? Мен өзүмдү айтып атпаймынбы? Мен ушу юриспруденцияны бүткөндөн кийин токтолуп калбайм дедим да. Маган өзүмдүн бир тууган инемди айтат да. Анын сага эмне кереги бар, кандидатскийин дейт да. Сага керек эмес, мага керек. Маган өзүмө кызык. Менин темам дагы жакшы тема. Ар бир кесип ардактуу. Казыр мен коргогон кандидатскийим темасы да аябай жакшы. Бүгүнкү учурдун талабындагы тема да. Аны башка бир передачада айтып берерим. Кененирээк алып турчу. Аябай жакшы. Ассаламу алейкум, рахмат баракату дейт. Сиздерге салам айтып атат. Буюрса саламыңыздарды жеткиздик. Алмаз агай, анан дагы жаңыча 24кө 25ке кандай пландар, кандай эмгектер бар? Агайдын жанагы защита докторский жактайм деген жагып атат да мага. Себеби жана бир хадис бар, мен башын мүмкүн шейит ислам деп шейит
кеткен ислам деп күрөшкөн жоокердин канынан ушинтип бизге окшош илим посттун жазган сыясы бийик турат. Ушундай бар да. Туура айттымбы? Это ушундай го турат. Айырмасын көрдүңүзбү кандай күч? Шейит бейишке барам деген. Ошонун канынан сиздин балдар үчүн жол жана изги жолду айтып аткан азыр теманын негизинде. Ошол бийик турат. Мына мен сизди сүйүндүрүп коеюн. Ушундайларды учурап калганда сүйүнүп каласың да деп. Карабайсызбы? Куранды деле эмес биринчи окууга деп атпайбы? Окуу жараткан эгиң атынан окуу, илим ал. Жана дагы мени эрчи окуу дейт. Билесизби, окуу жана окуу деп Ленин деп эметкен убакыттар болбоду эле. Анан каяктан келди? Эми иштеп, жазып, бирдеке калтырып, ис калтырган абдан жакшы да. Мына азыр система улутуңуз казак, кыргыз болуп, анан канат кагып эмгекти калтырып, тарыхта ушундайлар аз да. Ооба. Кээ бир өткөндө да бир кайтыш болду, ким? Акын киши. Анан ошолорду көрүп аланан нугу Астананы кургандан Нурсултан Абышевичтин ачылышында Астананын ошондо желек бар. Желек. Тууда Казакстанда күн турат. Күндүн астында бүркүт астында учат да. Мисалы графиканы билген адам катары. Эмне үчүн? Согуш болбогон тынчтык убакытта ошо тынчтык болсун деген символ. Көк асабасына жанда. Ошондо бүркүттүн сону бир канатты кыргыз, бирөөсү казак деп айткан. Мына жана изги жолдо. Ушинтип эле бириктирип койгон падышанын сөзү. Анан кийинки пландар ошо. Мен азыр бала кезден ошо диплом работада ошо анда деле ошо эпоско эметип биякта даже окууга тапшырганда ошо эпос боюнча, манас боюнча бирдеке иштесем деп эле биякта жашап калдым. Кайнап атат да. Ошентип отурабыз. Ал жерде көп нерсе бар. Көп нерсе бар. Мына деңизде эле болуп турат. Мухитта аны иштеген өзү рахат бар. Мен ошону эми сезип келатам. Ал кийинки проектте жана мен сизге айтпадым, тиги эфирден чагылдырса болобу анан ошондой бир чоң тема. Анан бирок билбегенди барып сурайм, профессор барып сурайм, филологторго барып сурайм, манасчылардан барып сурайм, өзүмө керектүү гана жерин алам. Андан ары окуй бериш эме жакшы ба, мээ деген жүрөк деген чөйлө, бирок мындай кадимкидей күч болуп калат экен да, талып кетесиң да. Өзүмө керектүүлөр. Ошо менен акырындап азыр ушунду манасымы рас темасындамын. Баракелде. Кудай буюрса күч кубат берсин. Анан агай ошол кийинки суроолорго өтсөк, ошол баягы сиздер көмүр туткан ата-бабаларыбыздын изи же өмүрү мындай бир-эки адамды атап өтсөңүздөр. Алар эми өтүп кетсе дагы аркасында из тарых калтырып кетти да. Кимдерди айтсак болот? Темирлан мырза, енді біз бағыт алабыз чоң атабызга, өзүбүздүн атабызга, чоң энелерибизге бағыт алабыз да. Ооба. Мына менин бир иним Ингушетияда служить эткен 90-ынчы жылдарда. Ошол міндет солдатпыз дейт, анан кийин жана войсковой частьтан чыгып, анан ошол жердин ингуштары менен сүйлөшүп отурабыз дейт. Анан бир бызгыракты бир ингуш бала бар дейт. Анан кийин жолдун жээгинде отурганбыз дейт. Анан бир ар жактан бир киши келет деле дейт. Тиги ингуш тура калды дагы дейт, колун артына алып башымын ылдый салып туруп калды дейт. Анан кийин тиги өтүп кеткенден кийин мен сурадым дейт. Он чё, дедушка что ли деп. Чоң атаңбы деп сурасам, жок дейт. Бул ким десем, тааныбайм деп айтты дейт. Ийба кылгандагысы, сыйлагандагысы. Эми Темирлан мырза, агай, эми туура эле көрө бериңиздер эми. Казыр өрнөктүү болгон кишилерибиздин өзү аз болуп атпайбы? Өзүн алып жүрүм туруму. Эми качанга мисалдай беребиз, тигини айтып, буну айтып, өзүн бир барыктуу, нарыктуу алып отуруу, бир жерге барганда осундай сөйлөө тасилдерин, сөзүн тартиптерин өзүн алып жүрүү деген маселе бизде жокка эсеп болуп калды. Биз кандай болгон күндө дагы атам киргенде, мен кроватта жатсам, атам киргенде ордумдан тура калчу элем да. Казыр балдар турбайт. Азыр балдардын сакалы бар, ошон үчүн турбайт.
Что надо дейді. Комнатасына кіресің да. Что-то ищите дейді да, бірден іздеп жүресің бе деп қояды. Жатады да. Біз атам кіріп келгенде орнысы тұра қалчу элек. Жүрегі зыпылдап кетті. Азыр балдар эмне турбай калды? Себеп эмне? Мурунку менен азыркынын айырмасы эмнеде? Жын уруп кетти, эмне болду билбей калдык го, түшүнбөй да калдык. Эмне экен? Атасы чечен чыгат. Айткандар бар го? Калыңлы аял, ол янын айткандары. Аны айткында келбейт, коркосуң. Кийинки убакта депчи. Маны мүмкүн эртеде, бирок өрнөктү билген элбиз да. Бардык нерсени оозуңан, жүрөгүңөн кайсы сөз чыкса, жакшы сөз чыкса, ошол орнолот да. Туура? Ошону энергия деп коет, ошону периштелер деп коет бизде. Кандай сөз, кандай тилек айтсаң, анан жакшы үмүт менен агай, жакшы тилек менен, мисалы сиз жанагы жазган чыгармаларды, илимий иштериңизди кайра тактап, аны карай берсеңиз тил оңоло берет, туура? Анан карай берсечи, тунук болуп чыгат. Кээ бир өмүргө жазгандар бар да. Илимий иштеген жакшы. Просто агай мындай кой дейм. Мынау үйүңдө элементарный мынау кыздарың, балдарың бар го, мынау. Билбейм го, дээринде жок го, мына бир улууну сыйлау деген маселеси агай жок болду го. Мынау эми сенин балаң, өзүң балаң жөнүндө айтып атасыңбы? Жок, сиздин балаңыз жөнүндө мен айтып атамбы? Сиздин балаңыз да менин балам. Мисалга, мына жерде эшиктин алдында турса, сүйлөшүп турса, мисалга мынау биз сабактан чыгып коридордо кетип барсаң, эшиктин аузунда туруп алып эки студент сүйлөшүп тура берет. Сени өткүзүү үй деген жок. Сенин балаң да алдагы. Бардыгы ушундай бир акыбалга түшүп келди да. Ушунчалыктары беттери калың болду. Сана сезимдери жок болду. Ишип жегенде умутпайт. Ишип жөө, акча суроо, жылы жерде жатуу, анын бардыгын жакшы өздөштүргөн да. А бирок жүрүм туруму эми Темирлан агай буну бар го, айтып жеткизүү аябай кыйын болду. Демек амал менен кылыш керек. Агай, кандай дейсиз? Айтпайлы. Ошо амал. Биз агайга жетип коебуз. Азыр эми интернет карасаң деле айткандар көп, бирок амал аз дегендей. Кандай дейсиз? Балдар азыр мындай да. Колуна iPhone алып берип, жакшы кийинтип, сабагына жол киресин берип койгонду өстөр базарда болуп көпчүлүк жана жумуштар менен ошону тарбия деп коюп атат да, алмаштырып алды да ошону. Жакшы телефон алып берип, колуна акча берип, жакшынакай кийинтип элден калтырбай, окунуп өтсө машина бататкенди жакшы тарбия деп алмаштырып алды. Тарбия башка жакта да, сиз айткандай ошо жана жүрүм турум сезиш керек аны. Ооба. Мүмкүн айтканда дээринде жок болсо айтып кереги жок. Сууну сиңе турган жерге куюлат. Бар да бизде. Тиге жолдор бар. Же болбосо бизде атаңдын көрү акылы бар, эси жок деп коет. Акылы бар, эси жок. Ошентип эле тарбиялап койгон, акырындап. Бар да ушундай жолдор бар. Акылы бар, эси жок деп мындай. Агай, акырындап. Сиз айтканда амал менен. агай, Урушуп болбойт. жок, амал да жетпейт го дейм агай. Ушуларгача. Бул өзү муну мындай тайманбайт да. Ошо бети ушунчалык калың болду азыркы балдардыңчы. Тайманбайт да. Ушул бирдеңе десең, жообу, бирдеңе деп айта турмасаң жообу даяр да. Жообу даяр да. Ошо бир анау Ачилова деген бир эже бар эле го. Ошол Ачилова эже мынтип айтат бир жолу. Бир офисте отурсак айтат. Ошо киши мынтип айтты. Азыркы балдар дейди. Сөйлөгөнгө жөндөмдү укмуш дейт. Айнанайын. Сен каяктан билесиң? Мен кээ бир учурларда телевидениеде бирдеңеге мен наразымын агай. Мен сизге айтайын, сиз аябай чоң кызматтарда иштегениңиз, жакшы нерсени билет экенсиз, мен бирдеңени айтайын. Эгерде бир мисалга бир ырдалып чыкса, жюри коет, да? Акындар айтышында жюри коет. Так эмнеде? Ушундайларда жюрилер отурат да. Эми ушулерге жюридин катарында жаш балдарды коюп койгон. Ал кайсы кубуту менен анализ жасайт аны? Кайтып анализ жасайт? Ал эмне көрүп тур? Эмне ал бир-эки ырдап коюп туруп эле, ушул жакшы бир-эки ырдап койсо, ошол аналитик болуп калдыбы? Ошол билип калдыбы? Мына, маселен бир эле нерсени айтайын, агай. Мына Камшыбек Кыдыршаев
мынау жанагы кемпирабад маселесинде көтөрүп чыгып мындай деп айтып түшүндүрүп берип атпайбы? Ошентсе билгени дагы, билбеген дагы биздин жер болчу, биз сен өзүң көрдүң белең өзү. Түштүктүң, түндүктүң, чыгыштың, батыштың каякта экенин билесиңби? Жок, айтып калыш керек да. Адамдын бир тамчы канына ушул жер кымбат болуп турбушун? Мисалга, ошону билген киши, жеринде барып туруп көргөн киши, ошонун баарын анализ жасап, башында канча бир күндөрү, күнү түнү уктабай, ушул жерде жүрүп, маселенин баарын чечип келсе, эптеп эле көчөгө чыгып эле бирдемени айтып калыш да. Ал туура эмес кылган, аны берген, аны алган, тиги кылган. Сен не билесиң? Эми ушул жаштар да, Темирлан мырза. Ошондуктан мынау көп учурларда бар го, жаш балдардын мнениясын уга берүү бул туура эмес кылып келет. Суроолор көп келип атат. Саламатсыздарбы дейт. Саламатчылык, ассаламу алейкум. Баарына өзүбүз күнөөлүүбүз. Анткени татыктуу тарбия бере албай жатабыз дейт. Европаны туурап жашап калдык. Эч амал менен жашашпайт дейт. Ошол Айка деген биздин көрүүчү жазып атат. Кандай дейсиздер, коноктор? Тарбия алар бекен айтсак? Тарбия дейт. Европаны туурап калдык дейт. Жок, хорошо, Европа. Эми мен айтып атам азыр тарбияны. Европада эмесмин, Кыргызстанда турам. Бул Айка Кыргызстанда болсо керек. Европаны карабай, мени карасаң боло. Жакшылап окудумбу? Диплому бар бекен? Жок, балдар ошону айтып атат да. Жалпы балдар көпчүлүк жаштар боюнча айтып атат биякта. Ошол баягы жазгандар, айткандар көп, бирок амал кылбай калдык деп атат. Жок, англис тилинде айтып атабы Европада? Француз тилинде айтып атат, башка тилдерде айтып атат да. Кыргызча тилде айтып атабыз. Кыргызчаны өздөштүрсөңдөр, биринчи кыргызча нукура, кыргыздын салтын, маданиятын, адабиятын тактап бир туу чокусуна жеткиргилечи. Анан кийин барып туруп эле Европаны тандап, Европаны англис тилин билбесең, башка тилди билбесең кантип аласың тарбияны? Анан Алмазага бир дагы суроо келди. Бир нерсе десе эле сакалга асылабыз дейт. Мен аны айтып аткан ошон тиги жооп берип коюңуз. Жооп бергенде мындай өзүмдүн билгени менен жооп берип. Жана сөздөн чыгып кетти, атасы баласын укпайт, аны турган деп. Мен тамашалап атман сакал бар деп. Бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы дейт, керек эми сага айтам дейт. Анан сакал дезе эле ислам менен анан мындай кыргыз болуп бөлүнүп кетип атпайбы азыр? Бул деле бир күнү бар түшүнүп бар, анан кереги жок болуп калат бул спордун өзү. Бүгүнкү конокторубуз экөө тең 5 убак намаз окугандар, урматтуу бир туугандар. Ошол 5 убакка, 5 амалга бекем адамдар. Анан баягы кээ бир адамдарга чындап эле мындай дагы суроо берип атат. Дин менен жашаш керек, дин менен жашаш керек деген кандай көз караштасыздар деп атат да. Дин менен жашаш керек дейби? Дин менен жашасаң бардыгынан тыйыласың. Дин менен жашай турган болсоң балаң жагында жатпайт. Анан кийин эшиктин алдында жанагыдай турбайт. Дин менен жашасаң ыйба кылат, тартынат, уят экенин билет. Бул эми мындай жалпак тил менен айтканда бардыгына түшүнүктүүрөөк болуш үчүн Куран деген конституцияда, мусулмандардын конституциясы. Кыяматка чейин, Кыяматка чейин. Эми ошону билбей эле койчу, бардыгын билиштин кереги жок. YouTube'дан таппаган нерсенин баарын таап атат. Ошо ачсаң эле биздин жана даватчыларыбыз, жана имамдарыбыз айтып берип атпайбы? Алыстан издештин кереги жок. Ошол жерде эле биртке үстүртөн карасаң эле дин менен жашаганың ушул болуп калат. Бир эле сөзү динден жетет. Дин дегенде максат ошол баягы студенттерге мындай кандай таризде бериш керек? Азыр 9 классына киргизди, мисалы диндер тарыхын. Бул жетиштүүбү? Жетишсизби? Тарыхты киргизди. Ошондо жок болчу да. Тарыхы, жалпы диндер тарыхы. Бул да жакшы. Бөлүнбөй эле жалпы диндер тарыхы. Бүт баарын окуйт, мындай экен, тигиндей экен. Анан өзү тандап алат. Эми биз баягы мусулман элбиз да. Сиз айткандай ошол. Мисалы үчүн кандай жол менен түшүндүрүп мыкты мугалимдер керек ага. Кадрлар, диалогдор, дин таанычылар. Дагы суроо узатып атат, урматтуу бир туугандар, суроолор өтө көп болуп атат. Берекетели. Жолук салынсак, сакал койсо эле арабсыңар деп эле асылып калышты. Буларга көз карашыңыздар кандай деген. Жана мен сакал деген мен улам мен неме пулемет менен атып атат. Кандай дейсиздер? Жолукту салынып жүрөт да, сол жолук салып эреже. Бирок азыр мынтип сиз айткандай илимий көз караш менен абдан иштеп, таза тыкан кылып, мына чөткө кылып жөнөтүш керек да, өткөзбөш керек да, динди деле. Көп киши жакшы дайым болбой эле салынып алгандар деле бар. Мисалы сакалын деле
ошол сакал ошончо билими барбы жокпу, ал сакал иштейби иштебейби ушундай да, мындай сөз менен айтканда. Анан сакалды койбойгон тиги азыр бирөөлөр мындай деп калып тургай. форма кийип алып атпайбы. Тиги сакал рабочийби же не рабочийби деп. Ошону уккалым мен акыркы убакта сакалың рабочий сакалбы же не рабочийби деп айтат экен. Ой. Не рабочий дегени сакалың барбы, илимиң жок дегени. Анан рабочий дегени билимиң болсо сакалыңдан көрүнүп турат деп. Агай мындай кой дейм. Буну азыр мисалга бир эле киши ушуну айтты, бир киши айтты. Эми ушуну бир 10-20 киши айткан жок. 50-100 киши айткан жок да. Енді ушу бир киши айтып турупчу, алаңдап атат да баардыгы элдичи. Анан кийин бул обсуждениеге чыгып кетип атат да. Вот енді ушунучу Темирлан мырза мен кей кездерде ойлоп коем да, ушундайларга жоопсуз эле калтырып коюш керек. Сакал коюп койсун, жоолук салып атабы салсын. Эми ар ким кээ бирөөнүн ырайы сук бечара жоолук салат, окшошпой атыр да. Анын башка бирөөгө жаман түркү көрүнүп атат. Эми тим эле коем. Бечара болгон башы ушул болсо, кепете ушул болсо, кантсын эми ал эми. Жоолук салып койду, салып жүрө берсин. Кийинен оңдоп алар, светин дурусурагын тандап алар. Бул ошол бул көрүүчү менин жеке пикиримде мындай ойлоп атат окшойт. Баягы мурунку биздин ата бабаларыбыздын баардыгы аттуу баштарым бар, сакалдуу, дини бар, маданияты бар, тарыхы бар адамдар болбоду эле, амалы бар. Курманжан энебиздин жолугу бар. Тиги керемет да. Анан урматтуу агайлар, кечирип коюңуздар. Илгери чоң апа, чоң аталарыбыз жолук салынып, узун чапан кийип жүрүшкөн. Азыр эми кийимдер кыскарып баратат. Европанын модасын кубалап деген дагы бул баягындай үлгү боло алабы деген маселени коюп атат. Экөөнүн ортосунда аралык абдан эле чоң, узун. Европа дегенде Европанын турагында эле жокпуз, анча эми бар, эми жаштар болсо анча бар. Арасы ошону алып келип эле минтеле анан сизге айтканда минтеле атпайбы? Чогулуп. Анан жоолук салынат ага деген, ал салында салмал өзүнүн иши. Анан кеп анда эмес. Кеп жана сырткы көрүнүшү ошол сиз айткандай минтеле келип бат эле кел анан суроону берип тура алат атпайбы? Кечээ күнү таң каласыңыз жанагы желек боюнча, түндүк боюнча канча ызычуу болду айнан ушул 3 ук анан 4-өөдө бааны сөз кылып дегендей кылып ошол жерден бир дагы мисалы мен жоолук менен эмен ортосун жакшы биле албай атпаймынбы? Менин кызматым эмем эмес да, иштей албайсың деп баягы өзүң көз карашыңды айтып койсоң эле так. Ошондо дагы желекти дагы ошол адис келип зашта кылган жок. Мамлекеттик туу. Адистер зашта кылган жок. Адистер зашта кылды, аксакалдар эми алар жаш кезинде жаскан, анан кийин аксакал болуп калды. Анда да кандай болуп чалык талк болгон эмес. Адис эмес, жана журналисттер, акындар бөлүп деме тактап мынтип жанагы түндүк нырасы эмес болот го, чечмелерин ошентип атат. Түндүктүн чечмелери эмес, а жерде ошол графиканын өзүнүн закону бар, өзүнүн тили бар. Тили болот ошо жанагы ийкемдүүлүгү, пластика, зрительный точка деп коет, цвет баягы жумшак эме көзгө катты өзү закондор бар да, ошо негизинде гана ошондой болуп атпайбы? Эл билип калды азыр. Кереги жок деп жазат, бул бирөө керек деп сиз айткандай момундай ортодо жөн эле сөздөр чыгып атат да, ошону жашып атат ошон үчүн жана жаштар көп ушундай нерсе көңүл урбайт дагы. Даже мүмкүн биздин да передачабызда дайын эмес эле келип атпайбы, бул чуркап келип, мисалы атайын дайынданып аны дагы бул обход эмеден өткөзүп, андан кийин ушул так кылып туруп анан жөнөтсө ошондо кичине дурусураак болот. Мына насихат деп атат, насихаттын темасы, азыркы тема. Ошентип өзүбүздөн деле катачылыктар көп. Бул дайын болуш керек. Анан кошуласызбы? Жаштарга анан кийин акыл үйрөткөн орак болуп калат кайра ошондон кийин. Агай айтып атпайбы жанагы желек боюнча депчи. Эмнеге мынча тытынды элдин бардыгы түшүнбөйм да. Билгени дагы жана агай айткандай билбегенден ой ушундай болсун деп айтты президент, ушуну кабыл алыш керекпи? Бирөөсүнө баш ийишибиз керекпи? Демек алыш керек. Кабыл алыш керек. Жок, кабыл алыш керек да, болду да, эми бир айткандан кийин болду да. Эмне сен де президентсиңби? Сен айтышың керекпи? Сен кимсиң? Өзү дипломуң барбы? Өзүң каякта жашайсың? Жашаган жериң барбы? Иштеген ишиң барбы? Сен аябай ушунчалык кыйын билесиңби? Аны президент алып туруп эле эртең менен келип туруп айта салган жок да. Ана анализ жасалган, бүт бардыгы көрүлгөн, карап эсептелип чыккан.
Жоқ, бірдеңе деп айтсаң эле бәлеге каласың да. Любой нерсени Темирлан мырза бар го, не айтсаң дагы бар го, тетир жагын айтып чыгатын кишилер көп экен да. Вот не айтсаң дагы обязательно ак десең көк дейт да, көк десең кызыл дейт, кызыл десең жашыл дейт. Агай. Жакпайсың, элдин баарына жакпайт. Жоқ, бул жана бир жолу бир келин мынтет. Я без интриги не могу жить дейт. Дипломы бар келин. Бизбен тең. Бұдан бір 7-8 жыл бол, 10 шақты жыл бұрда без интриги не могу жить десе бола. Қарап қалып тұрмын, өзім сөз айта албай қалдым. Ошу сияқтылар бар да, ептеп бір повод тағып қалса, не қылсаң дағы әлі бірдеңе тағып шығады да. Аның бардығы тура емес та. Елдің бәрін бударажит етіп, анаған екі аша ойлы қылып, елдің бардығын бұзып, талқылап, қанша деген барбыр ушунун аяғына келет абызда. Ошоған алыш керек пе болды, алыш керек болчу да. Аны қайта ананы сөйлетмін. Вообще журналисттер тура эмес кылат. Кегиде Темирлан мырза сиз жаман көрбөңүз. Журналисттер дагы тура эмес кылат. Барып туруп көчөдөгүдөн алат интервьюну. Ал не билет ал? Ал туу жөнүндө бирдеме билебиз. Туудун вообще туу деген не өзү экен? Туу не деп айтчы? Кое бер, аны тиги неси барбы, жана 3 ачабы же 4-өбү? Туу деген не деп сурасаң билбейт. Туу кандай символ десең билбейт. Конституцияны не ал десең конституцияны билбегендер бар. Агай мындай айтам. Ошол жерде сиз айткан интервьюда мен ушул теманы айткым келди, бирок айла жок азыр сөз чыгып кетти өздөрүнө. Башка өлкөдө, мейли өнүккөн өлкөлөрдө институт окуп атканда эмеске мындай айтып коёчу. Жана институт окуп атканда, мектепте окуп атканда, колледжде окуп атканда ошондо изобретение искусства деп искусствонун үстүртөн жеңил сабак бар атайын. Ошол жерден мировой ошол жерден дүйнөдө кимдер өткөн, кандай художниктер кайсы кылымда эмнени жаратып кеткен, ошолорду үстүртөн живопись деген эмне, скульптура деген эмне, графика деген эмне, аз графика болуп атат. Живопись деген эмне, живопись мисалы үчүн тирүү жазуу, скульптура, ташты чегет, жана айткандай керектүү жерин калтырып, керексиз жерин чаап салды. Графика барды, жашоонун баары графика. Знак, нерсенин барды. Ошондой нерсе бизде институтта окулган эмес, дагы деле жок. Колледждерде да жок, мектепте гана бир аз сүрөт сабак бар. Ал баланын кыялы менен аны кое бериш керек. Ал кыялын кайсы бир токтонгончо кыялын түшүрүп калыш керек. Ошондо мугалим ошого карата деле мамиле кылып койт. Баланын эмнеге шыктуу, эмнеге шыктуу эмес экен. Мейли жай окуса дагы ошондон кийин күчтүү чыгат. Билесиз да. Ошон үчүн бизде жана абстракция ушундай картинкаларда чет өлкөнү көргөндөр баалап алат да. Абстракция современный, бирок кыргызча колорит болуп турса сүйүнүп, бизде да ушундайлар иштейт экен, бар экен деп. Ошон үчүн башка өлкөдө, жетишкен өлкөдө ушундай графика, ушундай мамлекет иши да жок. Анткени өстөрү билет дейт. Туура айтып атам? Туура. Бизде ошо тууга деле акыл салат. Кереги жок. Мынтип келгенбиз. Ал деген мындай деп ошол эмени жоктугу. Ошол сабактын кирбей калгандыгынан. Ошо Агай сөзүңүз оозуңузда. Сабактын кирбей калгандыгынан эмес. Жана гана мен айткан келин бар эмеспи? Без интриги не могу жить деген. Вот издеп турат да. Вот бирдеме болуп калса экен дейт да. Ушул жерден туура сүйлөп атабы, туура эмес жерде көрүнүп калыш керек. Кандай тема болбосун? Кандай тема болбосун, кой турчу, не жөнүндө болуп атат деп кирип алып, өзүм бирдеңени айтып коем. Мен бир жолдош балам бар, аны мен алыстан пример албайм, өзүм ана бир жолдош балам айтат. Мен дейди, үйдө туугандар отурганда дейди, бирдеңе деп сүйлөшүп отурса дейди, кирем дагы дейди, өзү не болуп жатыр, не жөнүндө сөз болуп атат деп аралашып кетем дейт да. Ошол аралашып кетиш керек да, көрүнүп калыш керек. Ал сабаттыбы, сабатсызбы, өкмөттүн башына жетүү ал ар кимге бериле берген не эмес, милдет эмес ал. Ал өкмөттүн башына жеткенден кийин ушул жөнүндө сөз айтып аткан экен, ал значит бирдеңени билет деген сөз. Ал тапсырылып чыккан, ойлонуштурган аксакалдардан алган, көчөдөгү аялдардан, эркектерден, жаш балдардан эмес, аксакалдардан, башкалардан түшүнүк толук алган, ошол туура болот деген чечим алган өзүнчө. Анан кийин ал чакан элдердин ортосунда дагы, өзүнүн коллектив ортосунда дагы бул маселе сөйлөшүлгөн, анан кийин барып туруп чыгарган. Айткан жок да, көчөдөн алып келип алып туруп мындайсың деген жер жок да. Эми ошондуктан жанагыларды бар, көчөдөгүлөрдү бул жанагы сабактын кирбей калгандыгынан эмес бул.
Бул аябай жакшы повод да интригандарга. Не айтсаңыз дагы Темирлан мырза макул дей бериңиз. Чын түрдө маселен не айтсак экен, любой нерсени айтыңызчы. Ошоған табылат да жанагыдай. Жакшы, азыр дагы бизде ошол Айка деген көрүүчү суроо таштап атат. Кечиресиздер дейт. Азыркы жаштарды өзүбүз бузабыз дейт. Тагыраак айтканда, балким улуумун чоңдор. Жаштар тарбияласа болот да. Кандай дейсиздер? Бакпай тарбияласа, Жаштарды өзүбүз бузабыз дейби? Мен атам бузган эмес. Мен 19, 20, 22 жашымда жибербейген. Мен Казакстандан төрөлгөм, мен ушакка келип, ушакта жашап, өзүмчө жумуш иштеп, трудовойымды көрсөң, бирде перерив жок. Бүт барыштыгы мен атам бузган эмес. Мен өзүмчө кээ бир адамдар мындай өзгөчө бир уникалдуу болот го. Балким азыркы жаштарды мындай үлгү-өрнөк калтырыш үчүн улуумун, ата-бабалар, мугалимдер эмне кылыш керек? Темирлан мырза, ата-эне, бир тууган, кошуналар. Мен айтам да. Мен эми айтам да. Эгерде Кудай урган боло турган болсо баланычы, бул Кудай урду дей бериңиз. Бул оңалбайт. Болбойбу? Бул агай, мен сизде жаман көрбөңүз эми. Жок. Бул тарбияланбайт экен. Бул ушунчалыкты бул бала тил азар, тилиңди албаган, кызың бет бак. Бул таза акмак болуп чыгат. Адамдан, улудан ийбагылуу тартуу. Мен мисалга агай демин көрүп отурам. Менен кичи болушу мүмкүн. Бирок аябай сыйлуу болуп атат. Энд караңыз, сүйлөгөн сөз орундабы? Кийинген кийими орундабы? Эми үлгү алгым келип турат. Мен мындан кийин таанышып сүйлөшкүм келип турат. Мына жанымдагы агайды айтайын да, мисалы. Жакшы агай, дагы суроо келип атат. Сиздер дейт, балдарыңыздарды намаз окугула деп айтасыздарбы? Кандай талим тарбия бересиздер? Мен баламачы. Мен экинчи балам намаз окуйт. Биринчи балам билет, окубайт. Окуйт эми ала. Бирок экинчи балам окуйт. Айткан эмесмин, өзү окуп кетти. Өзү эле коомдон, досторунан Орозо башталды го. Ооба. Ошондон кийин окуп кетти, тыштабай койду. Баракелде. Мектеп окуп жүргөнүндө бир балам окуйт. Кызым да дайынан. Менин эң кичи балам бар азыр. Аз кичинекей. Мен кичи балам бар, 20 жашын, 20да. Ушудан бир 4 жыл бурунбу? 7-чи класспы, 8-чи класста окуп жүргөндө Кара Балтада бир медресе бар, билесизби? Абдулла эмет, эме аты. Бир чоң бир запар сыяктуу бир деңеси бар, бир Кара Балтада бир медресе бар. Ошол жерге апаргам. Ошол жерде бир ай жазгы каникулда, мектептен чыкканда, жазгы каникулда бир ай ошол жерге барам. Анда мында дабатка чыгып турат. Динден кабары бар. Кийин лицейде окуп жүрдү, параллель намазын окуп жүрдү. Эми постоянно жанында турбайсың, бирок окуп жүрүм дейт, эми окусун деп коебуз. Жакшы, демек мынакей агайлардын балдары дагы өздөрү дагы намаз окуйт экен, урматтуу Айка деген көрүүчү. Кудай таала ошол намаздарыбызды куттуу кылсын, берекелүү кылсын. Анан биздин убактыбыз соңуна келип калды, урматтуу агайлар. Баягы биринчиден сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Алтындай болгон убакытты бөлүп келип, ушул насихаттын көрөрман угармандарына тажрыйбадан бөлүшүп, билимден, илимден, ыймандан бөлүшүңүздөр. Эми бир жыйынтыктап берсеңиз алмаз агай. Агайдан. Сиз барсыз. Сиз улуусуз. Келиңиз агай. Илим жагынан сиз улуураак. Жок. Темирлан мырза, мына бүгүн ушул жерге эфирге чакырганыңызга чоң рахмат. Агай, сиздин де келип бергениңизге чоң рахмат. Мына үлгү алатын агайдай неңиз бар экен, сөзүңүз орунду экен. Мына агайдан үлгү алсак болот экен. Ошондой агайлар болсо, айрым бир учурларда бир эфирге чыгып калсаң, өзүнөн жакшыраак болсо дагы, энди мен дайыма биз туура сүйлөй бербейбиз да. Кээде сәл бирдеңе жиберип койсоң дагы беттен алып. Азыр кошумча эле агай, бир суроо ошол жооп бере кетесиздер. Сиздер өзүңүздөр Алла жолуна чыктыңыздар беле, үйдө таалим өтүп турабы деген суроо. Чынын айтыш керек, калп айткан болбойт. Биз дабатка чыгып турабыз, мастурат жамаатка да чыкканбыз. Мына 3 күндүккө да чыгып жүрөбүз. Үйдө таалим сабагы өтүүгө кады шарт жок. Аялыбыз эртең менен кетет, кечинде келет. Биз дагы эртең менен кетебиз, кечинде келебиз. Бул бир маселе. Чынын айтыш керек, чынын айткан жакшыраак болот. Түн эле күнүндө таалим сабагын өтүп атабыз, үйдө десек уялып калам го дейм мен. Үйгө барганда жана тура эмес болуп калат го дейм. Чындыгы ушундай да. Мына жана өнөгөлүү сөз дегенден кийин мына ошо биздин ошол айтып аткан бүгүн сөзүбүздөн мына Айка деген кызыбыз карап аткан экен. Рахмат Айкага. Ушундай кыздарыбыз көбүрөөк көрсө, анан тиги агайлар айтып атат. Чындыгында ушундайбыз да, биртке коңол алчы койчу, мындай бир тартынып турайлы, автобуска киргенде орун бере коелу,
аудиторияда жүргенде өзүбүздү дурусураак алып жүрөйлү, кафеге киргенде этияттанып отурайлы, кыйкырып өкүрүп өздөрүңүздөр кафеге киресиздер, тамак жейсиздер, столовойго киресиздер. Баардыгы эле мына жанагы айыр кээ бир мамлекеттерде бар, кыйкырып өкүрүп эле тамак жейт да. Мен ал мамлекеттин атын айтпай эле коеюн. Мындай адат болуп калган, адат болуп калган, маданияты төмөн кой деп ойлойм да. Урушуп аткандай да. Ушул сыяктуу бизде дагы ушул не алып баратат, күч алып баратат. Ушул жерде биртке иба кылып, өзүн тартынып, үйдө отурганда жүрүм-туруму жакшы болсо, жакшы болот эле. Менин каалабым чын жүрөктөн ушундай болуп турат. Андан кийин өзүбүздү бир достойно алып жүрөлү. Баракелде. Баракелде, рахмат агай. Алмаз агай. Элибизде, жерибизде тынчтык болсун. Чакырганыңызга рахмат. Агай менен таанышып, бир аз ушундай тема болуп турса, жакшы да. Жакшы адамдарга жолугуп, жакшы студияга келип, анан жакшы теманы сүйлөшүп алдык да, жакшы. Дурус, туура айтасыз. Кудайдын буйругу да. Эми журтубуз тынч болсун. Мына жакында жер жарылып көк чыгат. Аман эзен бололу. Дыйкандар кетмен чотун дайындап аткандыр. Арабандыктар себип баштады картошканы. Ооба, арабанда себип баштады. Ушундай мына жакында Баткен мына жаңыдан эле жаш өзүнчө область болду го. Айрыкча басым кылып атат өкмөт. Анан ошол жана логотип Баткендин өзүнүн желегин иштеп атабыз. Анан Баткен облус эме шаардын кимин? Шаардын үчөө. Сөзүн да сиз жаздыңыз, Жок, сөзүн Абдысами Шайдуллаев жазып, мен иштеп чыктым. Композитор онучу. Алды Кыдыкбек Усупаевдики чоң композитор. Мен бая иштеп чуркап чыктым, ушул 3 теманы сунуш кылып киргизгем. Ошол депутаттар карашып, мына эртең жакында логотип менен, желеги менен логотипи керип. Анан 14-түндө буларда Баткенде Айгүл гүлүнүн фестивали той болот чоң. Ошондо барып ошолорду тапшырып өткөзүп, март айында байгай. Областтын өзүнүн шаардын көркүнө чыгарып келебиз. Азыркы жаңылык ошол, жаңы. Баракелде. Эгер эми болсо бир ошол куплет бир штаб койбойсузбу? Сөзүңүздү ырдап жүрөт элеңиз бир. Ал болбойт го. Болбойт, болбойт. Азыр сыр болуп турсун анда. Анда урматтуу көрөрмандар, урматтуу жакшылык болсун. Чоң рахмат агайлар, ушу алтындай болгон убакытты бөлүп келип, жакшы омоктуу ойлорду ортого таштадыңыздар. Кудай буйрса, мал жаныңыздарда амалыңыздар береке болсун. Анан ушул жалпы биздин суроо бергендерге өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Анын ичинде ушу Айка деген Миртуханыбызга, ошол гүлдөрүңүздөргө да рахмат. Кудай таала ошол баардыгыбызды үлгүлүү, өрнөктүү жолдордон адаштырбасын. Эң негизгиси сүйүктүү пайгамбарыбыздын жашоосунда жашаганга аракет кылсын деп ниет кылабыз. Бүгүнкү насихаттын ошол берүүсү, талим программасы аягына келип калды. Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки экинчи күндөн ошол эфирде жолугушканга чейин Кудай таалага шүгүрлөр айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салават айтабыз. Эң негизгиси ушул пайгамбарыбыздан үлгү өрнөк алып жашайлы деген негизги максат. Кийинки эфирден жолугушканга чейин Аллах тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.